Саламатсыздарбы, чырак долбоорунун катышуучулары. Бүгүн сиздер үчүн Discordдогу чырак сервери жөнүндө кыскача маалымат берип кетебиз. Статистика. Бул канал чырак серверинде катталгандардын санын көрсөтүп турат. Всего участников. Чырак сервериндеги жалпы адамдардын саны. Участников онлайн. Онлайн отургандардын санын көрсөтүп турат. Модератор. Модераторлордун саны. Чырак долбоорунун катышуучулары Discordко киргенден кийин багыт тандап алыш үчүн бардыгына форма берилет. Информация. Административдик канал. Приветствие. Discordдогу чырак серверине кошулгандардын бул жерде Discordдордун боту тосуп алат. Объявление. Окууга байланыштуу ар кандай кулактандыруу жана жарыялар ушул каналга жайгаштырылат. Вопросы. Уюштуруучулар тарабынан сурамжылоо жүргүзүлүүчү каналы. Статистика. Бул жерде канча студент окуп жатат, канчасы кандайдыр бир себептер менен чектелгендиктердин статистикасы болот. Правила. Чырак серверине тиешелүү эрежелер жайгаштырылат. Основные каналы. Окуу процессиндеги негизги каналдар болуп эсептелет. Общий чат. Жалпы студенттердин сүйлөшүп, суроо жооп алышып, бири-бирине жардам алууга болот. Офтоп. Чырак долбоорун окууга тиешеси жок, ар кандай тармактык билдирүүлөр үчүн канал. Анкета. Өзүңүздөр жөнүндө анкетаны толтуруңуздар. Бул каналга тиешелүү жок темаларды смайликтерди койбоңуздар. Отзывы. Пикир жазуу каналы. Сын пикирлерден башка эч нерсе жазылбасын. Каналга тиешеси жок нерселерди жазсаңыз, куруу смайликтерди койсоңуз, банга түшүп каласыз. Убактылуу Discordдон чектелесиз. История успеха. Ийгиликтер жөнүндө бөлүшүү каналы. Каналга тиешеси жок нерселерди жазбаңыз. Идеи предложения. Өз идея жана сунуштарыңыздар болсо, бөлүшө турган канал. Голосовые каналы. Комната отдыха, эс алуу бөлмөсү. Комнатаны бассаңыз ичине киресиз, микрофонду жандырып алып сүйлөшө бересиз. Чыгыш үчүн телефондун белгисин басасыз. Комната для ПМ. ПМ темасына тиешелүү темаларды талкуулоо бөлмөсү. Комната для УИ, UX дизайн. Темасы тийиштүү темалар талкуулоо бөлмөсү. Комната для СММ. СММ темасына тиешелүү темаларды талкуулоо бөлмөсү. Учетный записти настройка кылыш үчүн биринчи сол жактагы ылдыйда настройка профилди басасыздар. Экинчи имя пользователь изменить басып атыңызды, фамилияңызды латын тамгасы менен жазасыз. Сүрөт коюу үчүн настройкада профиль пользователя, андан соң аватарканы басып, отправить файл басып, компьютерден же телефондун өзүңүздүн сүрөтүңүздү тандап, отправить, кийин сохранить басып коесуздар. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коесуздар. Төртүнчү, бул беттен чыгыш үчүн эск басыңыздар. Бешинчи, Discordдон чыгыш үчүн ылдыйда кызыл выйти баскычын басасыздар. Терезенин интерфейсинин оң жактагы үстүңкү бөлүгү 4 бөлүмдөн турат. Бетки. Бул да бир тексттик канал болуп, бир каналга кошумча кичик канал ачууга болот. Параметры уведомления. Сизге келген билдирүүлөрдү настройкалап алууга болот. Мисалы, SMS-тер келгенде балаңыз ойгонуп кетчү болсо, бул бөлүм аркылуу өчүрүп алууга болот. Балаңыз да тынч уктайт, бирок SMS-терди окугандан унутуп калбаш керек. Закрепление сообщения. Проектти тиешелүү, сабакка тиешелүү, маанилүү билдирүүлөр тиркелчү бөлүм. Список участников. Жактан каналда канча катышуучу бар экенин жана кимдер онлайн отурганын көрүүгө болот. Фиолетовый түскө боелгон ат бул сиздердин менторуңуз. Сары түстөгүлөр модераторлор, волонтерлор. Ошол аватарканы бассаңыздар, роли деген жерде жазылып турат ким экени жана ушул эле жерде личкасына сообщение жөнөтө аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз.